Саламатсыңарбы менин отурайган бөбөктөрүм. Биздин бүгүнкү сабагыбызга Актан менен Акылай да катышмакчы. Силердин маанайыңар жакшыбы балдар? Меники да сонун. Сабагыбыздын темасы жазгы эмгек. Силер бул сабакта эмгек жөнүндө түшүнүк аласыңар. Жаз жарыш, күз күрөш демекчи, жаз келип, жан-жаны бардын баары кыймылга келген убак. Мисалга, айлана чөйрөнү тазалоо иштерине. Ар кандай жашылча жемиштердин көчөттөрүн жерге отургузуу менен. Бак дарактар бизге күзүндө таза, жакшы мөмө берүү үчүн аларга кам көрүү иштери. Балдар, биз ата-энелерибизге, ага эжелерибизге айлана чөйрөнү тазалоого жана бак дарактарга кам көрүүгө жардам беришибиз керек. Кантип дейсиңерби? Анда уккула. Эгилген көчөттөргө суу куюшубуз керек. Гүлдөрдү карашыбыз керек. Жана дагы бак дарактарга кам көрүшүбүз керек бизде. Ал эми балдар, жазгы эмгек шаймандары менен да бир катар таанышып өтөлү. Бул болсо тырмок. А бул болсо кетмен. А бул болсо бак дарак кесүүчү кайчы. Ал эми бул болсо суу чачкыч буюм. Балдар, силер менен биз бүгүн мына ушул ырды жаттайбыз. Мына ушуну менен биздин бүгүнкү кыргыз тили сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла. Бүгүнкү күнүңөр жакшылыктар менен коштолсун.